Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlar usta aytkandan keyin hurmatlı aksakaldar, hurmatlı bu jerdegi alim ustazlarыбыз, eski qazakelerimiz, bu jerdegi azır iştep atkan qazakelerimiz, mına төрүбүздө oturgan oblustun gubernatoru, bu jerde qazakeler oturat. Uşu жерде дегеле din üçün ömürün bergen, dinge kızmat kılam dep, dinge uşunday bir göңүлү түз болгон адамдардын баары ушул жерге келип отурат. Allah subhanahu wa taala ар бириңиздерден разы болсун. Кудайым ушул дүйнөдө өзү кандай максатта жараткан болсо, так ошондой максатта жашап өтүшкө Алла таалам жардам берсин. Bir toğanlar mına bardığıstın ömürlörüzge süyünüç gündör bolup dursun. Mına akırkı 2 cuma uşunda bir süyünüç gündör menen ötkörüp atabız. Mına 1-2 cuma murun birinci jolu, tarihte birinci jolu muftiyatыбыздын idarasın açtık. Andan keyin mına elimiz uşunday dinde bağı darajaları biyiktep, dini түшүнүктөрү бийиктеген үчүн азыр Жаллабад шаарында курортто мына ошо ислам бир борборун ачтык. Ошол жерлерде биздин конференцияларыбыз, симпозиумдар, ошол жерде диний чогулуштар, эл аралык чогулуштар ошол жерде болуп турсун деп, андан кийин мына Бишкек шаарында 25.000 киши бата турган мечиттин пайдубалы курулуп атат. Кудайым буйрса 1-2 жылдын ичинде аны да ачканга жетишебиз. Мына Талас облусуна келдик. Мына карасаңыздар, ушуга чейинки казакелерге мына дамылдалар эң биринчи ушул жерлерде те союз тараган учурларда ушу Надыр дамылда келип мына төрүбүздө отурат аксакалыбыз. Андан кийин мына Таалай казаке ушул жерде эч ким жок учурда ыраматтылык болуп кетти. Сатылган ажеке ушулар кызмат кылып ушинтип элди ушул даражага алып келди. Анан элдин ушундай бир түшүнүгү жеткен учурлар, ушул учурларда Кудайга шүгүр азыр элибиз диний түшүнүктөрү дагы ушундай чуңкурланып, андан тышкары адамдардын жашоо турмушу дагы оңолуп, мына ушундай имараттарды мындай ер жигиттерибиз куруп берип баштады. Бардыгыбыз буга шүгүр дейли, көрдүңүздөр. Ошон үчүн жалпы мына Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын атынан ушул жерде отурган мына бу жерде Ашыр дамылда, Абдулла дамылда, мына дамылдаларыбыздын бардыгы Надыр дамылда, Таалай казаке көзүмө көрүнбөй калгандар болсо, бу жерде баарыңыздардан кечирим сурайм. Ушулардын эмгеги менен, ушулардын бата добасы менен ушул кезге жетип келип атабыз. Кудай таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Динди ушул жерге чейин сүйрөп, кызмат кылып, элибизге ушундай бир элибизди диний агартуу менен сугарып келдиңиздер. Эми мына жаш балдарыбыз алып, мындан кийинкини алардын мойнуна түшүп атат аманаттар. 2 жыл мурун мына Таалай казакебиз канча жыл ушу жерде 20 жылга жакын убакыт ушул жерде кояй деп адамдарды кызмат кылып келип, ушу биз муфтилик кызматка келгенде келип кой десем болбой, ушу мен аксакал болуп калдым, ден соолуктарым да анча болбой жүрөт деп өзү кетти эле. Андан кийин Салим устазды ушу жерге ылайык көрүп дайындадык элек. Урматтуу бир туугандар, адамдын кемчилиги болот, артыкчылыгы болот. Келген учурларда ар кандай бир сөздөр, башка даттануу болбот эле, бирок иншалла мына көрдүңүздөр, уят кылган жок. Барган жерибизде Кудайдын жардамы биринчи. Келип туруп бу имараттарды тааныштары менен ушул жерде Ринат мырза бар экен. Андан тышкары bir Mars, ушул жерде Марс мырза ушул жердин жерлерин берген. Башка бардыгынын бата дуасы менен, ошолордун жардамы менен мына ушундай жаркыраган имараттар бүтүп калды. Бул имараттар бир туугандарыбыз, буга чейин мына араб бир туугандарыбыз мечиттерди куруп берип келди, башка куруп берип келди. Бирок мен ойлойм, ушу Талас жергесинде 1-200 тегерегинде мечит бар, ушу диний объектилер бар. Ошонун бардыгынын тагдыры ошол жерде кандай иштейт, кандай тартип болот, ушул жерде адамдар кандай динди, кандай карманат, бардыгын ушул жерде фатуалар, өкүмдөр ушул жердин ичинде чечилет, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн бул мечитти курган, бул зданияны, ушу имаратты куруп койгондук 1000 мечит куруп берген менен барабар деп ойлойм, көрдүңүздөр. Ошон үчүн Ринат таксырга бул жерлерде канчалаган чөнтөгүн толтурган байлар жүрөт. Мындай жакшылык иштерди Алла Таала насип кылганга кылат. Бул дагы Алла Тааланын насиби сүйгөн кишилерге кылдырат.
Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, Ринат мырзага ошо ыраазычылык билдиребиз. Ошол жерлерде мына казакебиз келгенден баштап туруп ошо Салим газыбыз тынган жок ошол жерде. Канчалаган кыйынчылыктарга, бут тосууларга, адамдын жакшылык иште сөзсүз бут тосуу болот билесиздер. Бул нерсе деген пайгамбарларга болгон, улууларга болгон, улуу ишти кылам дегенде сөзсүз ошо бут тосууну көзгө алып туруп, мага ушундайлар болот, жалаалар болот деп туруп анан ошонун бардыгын ошол жерге келбестен моюндап туруп анан ошого аттаныш керек болот экен. Ошо бут тосууларга карабай ушундай бир ийгиликтерге жетишти. Азыр мына Таластын борборуна 5000-6000 киши бата турган ушу таластык жигиттерге сүйлөшүптүр. Ошол жерде эң чоң мечит салдырабыз деп проектларын алып барды. Кудайым бу кишилерге жар болсун. Андан тышкары ошол жерлерде мына бу жерде Тарел устазыбыз отурат, Кенжетай устазыбыз отурат, Мирзат устазыбыз, Египетте ошо кана билимге эметкен Белек деген биздин инибиз бар. Ошол жерлерде ушундай аалым болуп келген сиздердин уулдарыңар, ошо Таластын кулундары бар. Ушулар тынбай ушул жерге 300-400 километр жерлерге келип, айылдарда акыйда сабактарын өтүп, ушул жерде агатуу иштерин кылып атат. Алла Таала бу жигиттерден разы болсун. Кудайым жандарына жар болсун. Бу жерде мына эсимен чыгып калыптыр, кечиресиздер. Көзүмө көрүнгөндөрүн айтып кете берейин. Халил Дамылдабыз отурат. Канчадан бери Союздун учурунан ушул жерлерде келип, биздин ушу Чүй жергесинде, Надыр Дамылда ошо Таласта кандай кызмат кылса, Чүй жергесинде кызмат кылган мына Халил Дамылдабыз аксакал болушту бардыгы. Төрөлөрүбүз да отурат. Булардын сандары дагы азайып баратат. Жакында Молда Сабыр деген дамылдабыз бар эле. Бул дүйнө менен кош айтышып кетишти. Мына ушу аксакалдарыбызды ардактап, даңктап алалы. Урматтуу бир туугандар, бардыгыңыздарга жакшылык каалайбыз. Иншалла ар бир үйдө Куран окулбаган, Куран жатталбаган, шарият илимдери окулбаган, намаз окулбаган үй калбасын. Кудайым ошо кеңсенин ачылышында туруп жараткандан жалынып жалбарарыбыз. Бул дүйнөдө Кудайым эч кимди кор кылбасын, зар кылбасын, жүзүбүздү жарык кылсын. Умар радыйаллаху анхунун дуасы бар экен. Умар радыйаллаху анху Алла Тааладан: "О Аллахым, сен менин мойнума адамдардын түйшүгүн жүктөп койгон, диндин түйшүгүн жүктөп койгон, бирок ошону көтөрө алгандай белиме да күч кубат бергин" деп дуа кылчу экен. Бардыгыбызга Алла Таалам ошо жакшылыктын түйшүгүн жүктөсүн, элдин түйшүгүн жүктөсүн. Ошо жолдо Кудай Таала бардыгыбызды бекем кылсын. Алла Таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Аксакалдар ошол жерде бардыгы ушул жерге көңүл бөлүп келип аткан инсандардын бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Казакебизге дагы бир ак жол, ушул жерде узак жылдар кызмат кылып, ошо элдин батасын алып, элдин алкышын алып, жараткандын разылыгын алышын Кудайым насип кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.